Санариптештирүү жана жашыл экономика Борбордук Азиянын келечегине жол ачып, келечек муундар үчүн таза жана туруктуу чөйрө түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, айыл чарбасында так айыл чарба системаларын киргизүү суу чыгымдарын азайтып, өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга жардам берет. Заманбап датчиктер жана мониторинг системалары фермерлерге өсүмдүктөрдүн муктаждыктарын так билүүгө, чыгымдарды азайтууга жана түшүмдү көбөйтүүгө шарт түзөт. Жаңылануучу энергия булактары, мисалы күн панелдери жана шамал турбиналары, Борбордук Азиянын туруктуу өнүгүшү үчүн негиз боло алат. Биз жашаган аймак күн энергиясы үчүн чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ жана санариптик технологиялардын өнүгүшү менен мындай системалардын натыйжалуулугу кыйла жогорулатылат. Энергияны башкаруу системалары аны бөлүштүрүүнү оптималдаштырып, жоготууларды азайтып, өзгөчө алыстагы айылдар үчүн борбордук энергетика системаларына туташуу кыйынчылыктарын жеңилдетет. Биогаздык технологияларды жана айыл чарба калдыктарын кайра иштетүүнү өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү азыркы күндүн актуалдуу темасы болуп турат. Санариптештирүү айлана чөйрөнү көзөмөлдөө, эмиссияларды башкаруу жана калдыктарды текшерүү мониторингин жүргүзүүгө да жардам берет. Мындай технологиялардын айыл чарба жана энергетика тармактарына киргизилиши региондун экономикасы үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бул экономикалык натыйжалуулукту жогорулатуу гана эмес, экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө жана адамдардын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган маанилүү кадам. Экологиялык туруктуулукту жана региондун коопсуздугун жакшыртып, ала тобуз менен таанылган жерибизди өнүктүрө алабыз.